Абдан жакшы кеңештерди айттыңыз. Жакын арада ишке ашса деп дуа кылам. Сурам бар да, процентке байланыштуу. Жеке өзүм топтоп акча топтоп банкка салып көргөнмүн да, бирок мусулман көзү бир аз начар көргөн деп тургандар банкка салгандар бар экен да. Анан жанында алып жүргөн коптону билбейм, бирок мындай көп деле акча эмес экен, тегиже ташлап алышат экен. Алышат эмес, ошол керек маалда алганы барса, үстүнө бир аз үстөк акча кошуп калат экен да, ошол акчаны эмне кылсак болот турат дешет. Экинчи, ушул эле Марал радиосуна Бакай банктын алдында ислам каржы борборунун өкүлү келген да, саган мырза деп. Соо бердик да, акча салса үстөк пайыз кошулбайбы, ошондо мындай жооп берди. Исламда пайданы да зыянды да бөлүшөт эмес эки тараптан. Акча салган экинчи тарапка дагы ошо кайрадан бөлүшөт да. Бирөөнү текшериш максатта эмес, өзүм балким түшүнүп алгым же кандай. Электронун деген себеби дагы чет өлкөдөгү көптөр мындай пайызга акча алып карызга батып ушундай кыйналгандар бар да, үй жайынан ажырап. Балким ушундай ислам принципине иштеген каржы аппаратта жөнөкөй жарандарга жардам болот деген ойдомун. Балким мен ката айтсам оңдоп коет. Üçüncüsü, bekenisi imandan geçpay son deyildi. Soranlar kişi görsen, kolunları sözünden kaytardı, çok suyunu yürekten yaman gördü. Akıl sartaysa kapalı kalsat kenarlar. Yakınlarda niye kıyım olsun, Kırgızstan senin bölgesinde oşatken, niye iştirek, niye olsun deyip, kaydı geri kara oturuyor iştirek. Her bir yaran öz sağlığını koşu gerek, koyduğu düşünüyor, bildiğini. Rahmat Muslima ayım, Allah razı olsun. Bizden мамлекетибиз үчүн өзүнүн салымын кошуп келаткан айымдарыбыздын бири чындыгында мындай өзүнүн суроолору менен ошол мындай бир элди агартуунун дээрлик суроонун жарым жообун берип койду. Же болбосо ошол суроого жооп берген адамдар кандай пайда ала турган болсо, ошол пайданын жарымынан көбүн суроо аркылуу элдерге түшүндүрүп коет деп айтсам туура болот. Биринчиси, бул жанагыдай көзү жакшы көрбөгөн биздин бир тууганыбыз деги эле мындай бир сактаганга мүмкүнчүлүк жок болуп калган биздин бир туугандар ошол акчаларды банкка салса болобу, ошол банктан буларга депозит же болбосо бир канча пайда түшүп турат экен дейт да. Банкка салуунун жолдору бар, урматтуу бир тууганым. Албетте муну биринчиден азыркы учурда Кудайга шүгүр учубузгур эмес, ошол ислам деп айтылып аткан банктарга салган жакшыраак, анткени башкаларга караганда анткени менен мусулманчылык туура кээ бир учурда жанагы традициялык банктар булар жанагы улуттук банк тараптан ар кандай бир жардам берилгендиктен булардын мүмкүнчүлүгү көп болот дагы. Ислам банктар ошондой жардам берилбегендиктен булардын чыгымдары көбөйүп кетип, булар процент бере турбайбы деген түшүнүүгө кептелип калган учурлар бар да. Бул туура эмес көз караш. Эгерде ошол ислам банктарга дагы ошол традициялык банктарга дагы традиционный банктарга берилген мүмкүнчүлүк улуттук банк тараптан, мамлекет тараптан берилгенде, анда албетте ислам банктарында мүмкүнчүлүк өтө жакшыраак болмок. Тилекке каршы азырынча андай эмес. Ошондуктан ошол ислам деп айтылган банктарга салса, урматтуу бир тууганым, ошол жерден жанагыдай бир акчаны сактап бергенге аманат катары салса, бул жанагы ячейкага сактагандай болот. Урматтуу бир тууганым, ошондо эч кандай буга процент чыкпайт, мында пайда чыкпайт. Анткени анда эгерде ага пайда көрө турган болсо, анда бул зыян дагы көрө турган болуп калыш керек да. Ошондой мусулманчылык жолу. Ошондуктан колунан ушундай. Бирок андай банктар жок болуп калган учурда, бул жашаган жерде жок болуп калса, анда беркиндей жанагы традициялык эсептелген сүткорлук банктарга акча сактаса болот. Бирок ага кошуп берген кошумча пайызды өзүнө тагыраатын тамак ашка иштетпесин дагы. Аны ошон эгерде бул өзү мындай бир колунан келбеген адам болгон үчүн ошол кийим кечекке же болбосо башка бир үйдү актаганга, шубаганга кетирип, анан тамакка кошпогону макул. Эгерде курсагы ток адам болсо, ошондо акчаны сактаганга мүмкүнчүлүгү жок болуп калып банкка сактаса, мисалы үчүн ислам банк жок болгон учурда, анда ошол акчаны алып өзү колдонбош керек да, кайрымдуулукка жумшаш керек. Деги эле ислам банктарында ошол жанагыдай бир кечигип төлөп калган төлөмдөрдү штраф салынганда, жаза пул катарында, ошол пулдардын бардыгы кайрымдуулукка жумшала турган маселе камтылынган да. Анан ошол Талант мырзаны мен тааныйм, Бакай банк боюнча иштер аткарып атчу, урматтуу бир тууганым. Анан ал кишинин сөзүн мен так түшүнбөй калдым. Сөзсүз түрдө эле банкка салганда жанагыда пайда зыянга шерик болуп калыш туура, бул нерсе бар. Бирок антпестен туруп сактап бере турган жолу менен сала турган болсо, ячейкаңдын сыяктуу, мисалы үчүн урматтуу бир тууганым, анын дагы жолу башкачараак болуш керек. Ал эми Талант айтып аткан бул жанагы мудараба өкүмүндө болушу мүмкүн. Акча бизден, мисалы үчүн банк жумуш банктан болуп, ошондо пайда зыянга шерик болуп кала турган болгон учурда анда бул адам акчасына күйүп калуу ыктымалы бар, урматтуу бир тууганым. Анда бул башка маселе. Ошондуктан мындай акчасыз адамдар мында күйүп калганды каалабай турган болсо, булар жөн гана аманат
катары сактаганга мындай бир бериш керек, же жанагыда банкка заем, карыз сыяктуу банкка берсе, анан кайра талап кылганда алып кала турган болсо, анткени банк дегенде аманат дегенде аманатка жанагы берилген кагаздын өзү жана акчанын номурлары бар эмеспи, ошол номуру бар акчалар кайра өзүнө кайтарып бериш керек. Башка акчаны бергенге болбойт аманат деген. Бирок карыз катары ушундай бир ислам банктарда бөлүм ачылса, бирөөдөн карыз катары алат, мисалы үчүн банк карыз алат дагы, кайра төлөп бергенде акчаны өзүн бербейт, бирок сумма өзгөрбөйт, ага кошумча бербейт. Мына ошондо бардыгы туура болмок деп айтат элем мен. Ал эми үчүнчү маселе мекендүүсү ыймандан ар бир адам колунан келген айтыш керек. Жеке мен өзүм ошол канчалык деңгээлде ачуу болбосун, ошол акыйкат айтканга туура келип жүр. Ошондуктан кээде мага оор келип калып, материалдык тараптан, кээде кызмат тараптан дагы мындай бир ар кандай бир мындай бир зыяндарга учурап калып жүрөбүз. Бирок мамлекет өзүбүздүкү болгон үчүн, мекендүүсү ыймандан болгон үчүн, мамлекетке ар бирибиз кыяматта жооп бере турган милдет болгондугу үчүн айтканга туура келет. Ошондуктан ит үрө берет, кербен жүрө берет. Адамдар эмне мындай бир пикирин айтыш керек, оңдош керек колдон келгенде. Кээ бир адамдардын иши ошол айтуу менен болот, урматтуу бир тууган, ал эми башка бирөөнүн иши аткаруу менен болот да. Демек, биз ошол айта турган адамдар болгон үчүн биз дайым айтышыбыз керек. Ал эми адамдардын сөзүнө маани бербеш керек. Билесизби, пайгамбарыбыз алейхиссаламды Таиф шаарынан кууп чыгышкан, ошондо пайгамбарыбыздын бутуна таш тийип бутуна канаганда, Жибрил периште, тоонун периштеси менен келип, Мухаммад, сен Таифтердин бардыгы кууп чыкты, мага тоолордун периштеси кошулуп кел. Эгер сен кааласаң, тоолор буларды бири-бирине жаап, тоо бири-бирине уруп, ошол адамдардын бардыгын жер жутуп кетет дегенде, жок, андай кылба. Булар мен билгенди билбейт, эгерде билгенде мындай кылбайт эле. Балким булардын урук тукумунан жакшы кишилер чыгаар деп үмүт кылам деп дуа кылган пайгамбар. Ошондуктан биз билбеген адамдарга теңелбешибиз керек дагы, дайыма жакшы иштерди кыла берүүбүз талап кылайыктуу болот деп мен айткан болор элем. Урматтуу бир тууганым. Жеке, сизге мындай бир суроом бар эле. Бул ар кандай ишканаларда акционер болгон боюнчачы, биздин атабыз ал киши раматлыгы кайтыш болуп кетти эле. Көзү тирүү убагында 5-6 ишканада акциялар бар эле. Көчүп кеткенине 14 жыл болду. Ошондон бери ошол акциялардан, ишканалардан ар кимден каттар келип атат, келип катышкылар туруп, биз үйдөн эч ким барып катышкан да жок. Анан ушундай өкүмүн сизден тактап туруп алайын дедим. Ошол канчалык адалга жатабы, же ошол акциядан түшкөн баягы акчалар арам болуп эсептелип калабы? Ошол ишканалардын бардыгынын ишмердүүлүгү адалбы же арамбы? Арак чыгарган заводдордо барбы же андан башка нерселерби? Бирөөсү арак чыгарган заводдор, калганы un чыгарган завод, конфет чыгарган завод, ушундайлар. Арак чыгарган заводдо үлүшүңөрдү аны саткыла, ал эми калган үлүштөр адал боло берет силерге, иштесеңер болот. Ошол саткан туура эле болобу? Сатканда Анткени арак чыгарганда аракты өзү сатпайсыз, арактын жанагы неме завод, жанагы заводдун өзүндө жанагыдай козголгус мүлк бар да, мисалы үчүнчү. Ошол бөлүгүн сатып аткан болосуз да, алар аны башка жака жумшап жибериши мүмкүн. Арактын өзүн эмес. Рахмат, бактылуу болуңуздар. Дамла банкта иштесе болобу, рахмат дейт. Эгерде сүткорлук кылып кредит бере турган бөлүмдө иштей турган болсоңуз болбойт. Бирок айлык бере турган, ошондой эле жанагыдай сырттан келген акчаларды которуп бере турган бир бөлүмдөр болсо, анда иштесеңиз зыяны тийбейт. Сизге бир нем бар эле айта турган. Өзүм Финкапанк аттуу компанияда иштегем да. Азыр 1 жарым жыл болду ал жумуштан баштап чыгып кеткен, анткени Альхамдулилла. Сүткорлук дегенден кийин немелериңиз болуп далилдеп чыгып кеткен да. Ошол азыркы учурда Кудайга шүгүр башка жумуштан иштеп. Альхамдулилла. Чыгып кеткеним туура болду же өрөштөп болуп калдым деп оюн жок. Эң туура болгон, чыгуу милдет болгон. Сүткорлук менен иштегендерге Аллах Тааланын жана пайгамбардын каргышы болот, алардын согушу болот. Ошондуктан ошондон тезирээк чыгып кеткениңиз жакшы болду, урматтуу бир тууганым. Эгер ошол өзүңүздүн компанияңыз болуп, ошону бара-бар оңдоп, бир адал жолго алып келем десеңиз бир жөн, бирок анын башында башка бирөөлөр туруп, ал жерде сиз жөн гана бир мындай бир ишмер болуп, аткаруучу болуп калсаңыз, ал убакта аны өзгөртүүгө сиздин кудуретиңиз келбей турган болсо, чыгып кетүүңүз сизге милдеттүү болор эле. Кудай Таалам адалдан рызкы берсин. Кур'ан-ы Каримде Кудай Таалам айтат, кимде ким
мындай чыныгы такыбалык кылып, Кудайдан коркуп арамды таштаса, Кудай Таалам бул адамга өзү күтпөгөн, өзү билбеген, өзү эңсебеген жерден ырызкын эшиктен ачып коет деген. Ошондуктан Кудай Таалам сизге кенен рызык берет. Андан кыжаалат болбоңуз, иншалла. Ошон үчүн бардык эле арам ишти иштеп аткан бир туугандар айтарым, дүкөндөргө арак коюп алгандар, башка кылып алгандар, сүткордук кылгандар, процент алып берип аткандар, сойкулук кылып аткандар, мамлекетти алдап жеп аткандар, мародёрлук кылгандар, уурулук кылгандар, каракчылык кылгандарга айтарым, урматтуу бир туугандар, силердин кылып аткан ишиңер арам. Ушундан тыйылгыла, анткени бул арам эч убакта берекелүү болбойт. Ден соолугуңардан, бала чакаңардан, мал мүлкүңөрдөн бул сыздыктой болуп сызгырылып чыгып кете берет. Ошондуктан такыбалык кылып Кудай Таала үчүн арамды таштай турган болсоңор, Кудай Таалам өзүңөр күтпөгөн, билбеген жерден силерге ырызкынын эшиктерин кенен кылып ачып коет. Бул Кудайдын Курандагы убадасы. Ва яттакиллаха яжаллаху махража. Кимдегин такыбалык кылса, Кудайым ага эшикти ачып коет деген. Келгил урматтуу бир туугандар. Ошол Кудайдын сөзүнө таянып, Кудайдын убадасына таянып, арамды таштап, адалдык аракет кылып, такыбалык кыла турган болсок, Кудай Таалам биз күтпөгөн, билбеген жерден билип коет. Кээде биз паракорлук менен, кээде таныш тунуш менен барып, арам жолго түшүп алып ишке ашырабыз дейбиз да. Бирок бул андай эмес, урматтуу бир тууганым. Кудай менен эсептешкенде, Кудай менен сүйлөшкөндө, Кудайдын убадасына ишенгенде үйрөнө турган болсок, жашообуз бир канча алдаганча жеңилирээк болмок.